Кайрадан элестерме бирикте мен көрүшүп отурган аябай конуштам достор. Демек, конок мен кайрадан деле маекте алга карай улансам. Эгерде кимдир азыркы учурдан биздин катарга жаңыдан кошулган болсо, мен конокту тааныштыра кетейин. Ош Улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси, режиссер Камат Касенов агабыз. Рабир кутмантаңыз мен, мынакей маекте кайрадан улансак, Камат беке айтыңызчы, ошол Ош шаары мынакей айтып атасыз. Ушул жерде алгач эле мен өз ишимди баштаган деп калдыңыз. Андан кийин албетте ой пикир бөлүшө кеттиңиз. Мынакей буюрса бияка келип калдыңыз эми Ош шаары мынакей драма театрдын көркөм жетекчиси болуп. Айтыңызчы, буюрса алдыда сизде кандай пландар бар? Буюрса алдыда план көп. Ушудан 6-сынан баштап 10-на чейин бизде азыр 8-чи республикалык фестиваль өтөт. Тарых жана маданият күнүнө арналган фестиваль болот. Эртеңден баштап Ош шаарыбызга коноктор келе баштайт. Бишкек театры, Бишкектен келет, Ысык-Көл, Баткен. Оштун көрөрмөндөрү эмне күтүп атат азыркы күндө театр деп айтсам, Оштун көрөрмөндөрүн тарыхый чыгармалар, спектакльдерге келсе болот. Кош келесиңер деп айтсам болот. Ошого келип көрүп берсеңиздер. Ал эми ушул чоң фестивалда өзү биздин Ош театры өзүм даярдаган азыркы спектакль, Башбек спектаклі, Султан Раев жазган. Ошону биз ушу фестивалга катышып, ошондон чыксакпы деп атабыз. Демек, ушундай пландар. Андан кийин мындай суроо жатат. Негизинен өзүңүз мынакей режиссер, бул албетте сиз көп жактарда иштеп келатасыз. Өзгөчө ушу мындай салыштырып көрсөк, мына Ош шаарына оюңузча эмне жетишпейт? Өзгөчө театр тараптардан. Эмне кемчилиги бар? Эми Ош театрына азыркы этапта эмне жетишпейт дегенде, азыркы этапта кичине зрительге жакын болуп, спектакльдерди коюш керек. Анткени театр, чындап Ош театры кичине алыстап кетти деп айтсам болот. Азыр заман башка болуп атат, убакыт башкача болуп атат, талаптар башкача болуп атат. Анан көрөрмөндөрдө азыр талаптары башкача, жаштардын да азыр мына интернет деген бар бизде, мисалы. Қазір жастардың барлығы интернетте отырып, мысалы, кино көріп, башқа нерселер көріп. И бүгінгі күнде ошол Ош театрына менің жеке өз пикирим, ойым, жаштарға арнап бир жакшы бир спектакльдерди койсокпу деп атабыз да. Андан кийин кичинекей көрүүчүлөрүбүз бар, студенттер, жаштар бар, апаларыбыз бар, аталарыбыз бар дегендей, ушундай бир креативный bir спектакльдерди коюп, бүгүнкү күндө театр өнөрүн бүгүнкү күндө алдыга чыгарышыбыз керек. Бул сиздин мынакей буюрса алдыга болгон пландарыңыз деп атасыз. Бирок Каматбек эмеске бир сыр катары айтып кетейин, өзүңүз билгендей, азыр 21-кылым. Технологиялар, интернет өнүгүп жаткан кезде. Кээ учурларда бизде мындай өзгөчө жаштарда мындай пайда болушу мүмкүн да. Ой, театрга барып эмне кылам? Ал жакта зеригесиң, отурасың, убактың кетет деген ой пикир келет да. Ошону билесизби мындай? Өзгөчө эмне менен сиз мисалы жаштарды өзүңүзгө тарта аласыз? Жаштарга карата кандай иш-чаралар өтсөңүз болот? Эми мисалы караңыз, эми театр өнөр вообще да, чыгармачылыкта мындай граница жок, чек жок да. Сен мындай кылып коюш керек, сен мындай кылып коюш керек, театрдын закону мындай деп. Бүгүнкү күндө просто театр жаштардын тилинде сүйлөшө билиш керек. Менин оюмча да. Анткени жаштар келгенде, мисалы жаштарга ылайыктап спектакль коюш керек. Аларды көрүш керек. Анан ошолордун тилинде спектакль койсо, алар уже жанагы барасың, кечке отурасың деген уже сөздөр болбойт. Мисалы да. Байке жакшы, бизде байланыш бар, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, кутмандаңыз мен, келиңиз. Кандай, жакшысыңарбы? Рахмат, келиңиз. Мен Учардан Сулайманова Зымыратмын. Кече учарлыктардан келдилер, ошолорго аябай чоң рахмат айтам, ыраазылыгын билдиремин. Силерге, жамааттарга ийгилик каалаймын. Дайыма бар болгула. Элдин керегине жараган иштерман адамдар болуп жүрө бергиле. Дайыма ден соолукта болгула. Бирек плет тыңдап койсом болобу? Болот, келиңиз. Пародияда базарда суда кадам жылбай, бірақ yüzüyle сөйлеп жата жаны тынбай. Кара кинода билип алганда ай, Mercedes'te жүрбектелен кинарадай. Аттиң, 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 аттиң,
музыкалык сабатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок. Базарда суда кылам кадам жылбай, кармашиктер чуркап жүрөт жаны сынбай. Кара чүңгелисе болуп калгандай ай, акчаларын чекеден мен да жылбай. Аттиң, музыкалык сабатым жок, айылга уча турган канатым жок. Баракелде, браво, кол чалар болсын. Азаматсыз. Майыл, рахмат сіздерге тағын. Рахмат, келіп тұрыңыз. Мен таштап кетіп қапты даусарлықта. Рахмат, қызматтабыз, келіп тұрыңыз. Қараңыз. Қаматбай кересін, өнаке, өзіңізді жаңағындай бір репетиция учурында елестет алдыңыз оқшайды. Қандай екен айтыңыз, негізінен бізден ел? Ел барлық жерде бір, мәдениет, культурасы, әлбетте әлбашқача болады, әр жерде әлбашқача болады. Азыркы учурда мен театрдан шықпай атам, демек бізде чоң иш-чара болот па, азыр спектакльге дайындық болып, біз көріп атам да азырчы немелерді. Так жалпы креатив отырмын. Әлбетте, сізді сергеттім, маңайыңыз көтерді ұқсайды. Анан кейін Қаматбай ке, негізінен режиссер, әлбетте, өз ишін мықты деңгейлі атқарышы үшін, ол бір ғана режиссерден әлбетте тәсір етті, бірақ қансыдағы жалпы шығармашылық топ. Ол сол оператор, жардамчысы. Яғни сіз образ талап қылған актер. Сіз актерлерден емнен талап қыласыз, бірінші ретте. Біріншіде айтып болдық қой, режиссердің ойы, қолы, көзі, ол әлбетте актер. Мен не ойласам, нені көрсем, ошоның бардығын мен актер арқылы берем да. Актер ошоны сахнаға алып шығып, уже зрительге көргізеді. Онан мен ойлаймын да, бүгінгі күнде бізде ошо театрда актерлар көп, опыты бар актерлар бар жақсы. Чармалар да көп, мысалы, ошо чармалар мен актерларды байланыштыра билиш керек бүгүнкү күндө. Анткени ошону байланыштыра билсе, режиссердин эң биринчи талабы азыркы учурда уже көрөрмөндөргө чыкканда, зрительге чыкканда уже жеткиликтүү болот деп ойлойм да. Демек, сиздин оюңузча, мынакей, сиз режиссер, бул жакта албетте отурасыз. Анан сиздин ортоңуздагы актер менен биргеликте байланыш болуш керек, түздөн-түз. Сиз талап кылган образды жеткире билиш керек. Жакшы. Демек, чынында мынакей дагы аябай жакшы маалыматтар бере кетип атасыз. Демек, бул режиссердин алдыда аябай эле көп сизде иш-чаралар бар экен. Аларга жалпы мынакей назар салып атабыз. Бирок мынакей чынында мен жаштар тууралуу да сурай кеттим. Оюңузча, ушу айтыңызчы, бизде мынакей бул режиссердин иш-чаралары өтүп атасыз. Аларга элдин келиши кандай болот деп ойлойсуз? Эми азыр эл театрга келбейт. Анткени бул ачуучундук. Бул ачуучундук да, аны мен азыр спектакль коем, театрымда эл көп болот деп мен айта албайм. Анткени биринчиден жасаган спектакльбиз продуктивный болуш керек. Биринчи күндө ошо зрительге көргөзүш үчүн. Ал бир аз убакытты талап кылат да. Бираз убакыт талап кылат, элди көндүрүш керек театрга, көндүрө турган өзүнүн жолдору бар. Бүгүнкү күндө мисалы реклама маселеси, театрдын спектакльдери маселеси, ошону баарын карап чыгып, репертуардын планын карап чыгып, анан кийин уже зритель менен жумуш иштей башташ керек да. Бир көргөн зритель уже экинчи жолу биздин театр мындай болуп калган экен, бар экен го деп эме алат да. Азыр андай нерсе болбойт азырчы. Мен спектакль койдум, эртең полный зал аншлаг деген көрүстөр болбойт. Азыркы моментте, вот азыркы именно азыркы моментте мен ошону айтам да, анткени иш көп, аны иштеш керек. Театр жок эмес, театр бар, актерлор жок эмес, актер бар. Полный шарттын баарын түзүлүп берген бизгечи. Эми только бизден гана азыр зависит да, вот кантип жумуш иштейбиз, кантип план курабыз, кантип биз театрга зрительдерди чогултабыз. Режиссерго негизинен иш жемиш берген бул албетте спектакльдер. Өзүңүз айтта кеттиңиз, иштеш керек. Бирок мындай өзгөчө бир суроо берейинчи. Айтыңыз, сиз ушул азыркы учурда өзүңүз байкап атасыз. Көп спектакльдер көбүрөөк жанагы технологиянын колдоосу менен ишке ашып атат. Ошол эле мисал алсак,
дүйнөлүк көчмөндөр оюну экинчи ирет өткөрүлгөн. Ал жакта өзүңүз көрдүңүз, аябай заманбап 3D, 4D деген технология менен бириликте коштолду. Балким сизде дагы билесизби, ошол өзгөчө Ош шаарына биринчилерден болуп, мына жаңылык киргизейин деген идеяңыз, пландарыңыз барбы? Балким технология 3D коштоосу менен. Албетте ал театрда бир орунда турбайт. Мисалы Станиславский жасап кеткен система бүгүнкү күнгө чейин келет, ал актерский, режиссерский. Но бирок мен дагы бир жолу айткым келип атат, театрда эксперимент деген нерсе көп болуш керек. Эксперимент деген эме көп болуш керек. Тек гана драматический спектакльдердин ичине бүгүнкү күндө театр плюс кино системасы мультимедиа жанры деп коебуз. Ошол багытта. Ошол мультимедиа жанрын пайдалансак болот да, анткени азыр ал жаңылык болбойт. Но бирок биз айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө зрительге жакыныраак болобуз. Зрительге жакын болгондон кийин зритель ошол нерсени көргүсү келет, ошол нерсени талап кылат да, анткени мультимедиа жанрын түшүнбөшү мүмкүн, бирок спектакльди көргөндө именно ошол системада, ошол экспериментный жанрда уже бир аз биз бүгүнкү күндүн заманына талап болуп, бүгүнкү замандын зрительдери менен сүйлөшө алабыз да, мындай айтсам. Ошол алда андай пландар бар, албетте биз аны жасайбыз, эксперименттерди жасайбыз. Буюрса ишке ашырабыз. Буюрса ишке ашырабыз, бирок анын бардыгына мен дагы айтып койгум келет, ошо театр көрүүчүлөрүнө бунун баары айтыш оңой да, процесске келгенде бунун баары кыйын болот да, анткени айтып атпаймынбы, бүгүнкү даже мен өзүм мындай эксперимент кылып көргүм келет да, көчөгө чыгып, мисалы зрительдер менен просто сүйлөшүп театрда кандай спектакль көргүңүз келет бүгүнкү күндө вообще. Театр барбы ошто? Бар. Ал эми бар болгондон кийин сиз ушу театрга келгиңиз келеби? Ол уже простой зритель айтат анычы. Биз келгиз келет, бизге мындай спектакль болсо депчи. Вот айтып атпаймынбы, театрдан ошол үчүн зритель менен жакын байланышта болуш керек. Жакшы. Бизде байланыш бар, каалап коебуз. Саламатсызбы, кутмандыгыңыз менен келиңиз. Биз театрды абдан сүйүүчүлөрдүн катарына киребиз. Анан кийин мына өзү жогоруда айтып өткөндөй реклама жок. Биз мисалы көпчүлүгү театрга барып, илинген афишаны барып эч ким көрө албайт да. Анан кийин телевизордон реклама берип турса, жана концерт бергендей кылып. Театрды көргөн сүйүүчүлөр абдан көп. Анан кийин ушул качан болот экен, качан деп күтүп жүргөндөр абдан көп. Барбайт театрга дегенде бизде эми азыр адамдар кызыгып калды. Ошол. Жакшы. Рахмат сурооңузга. Демек түшүнүктүү. Дем алыш күндөрдө болсо жакшы. Албетте, бул суроонун баарын түшүнүп атам, бул бирок кичине азыр бизге катыштуу эмес нерсе болуп атат. Анткени бул кишинин талаптары, сурагандарынын баардыгы азыр театрда реклама болсо, концерттерди билип отурсак дейт да. Мен дагы эле айтып койгум келет, бул Ош улуттук драма театры Султан Ибраимов атындагы концерттер менен жумуш иштебейт, бул спектакль. Ал аренда маселеси, мисалы башка артчылар келет, алардын системасын айтып атат да азырчы. Азыркы жалпы учурда театрдын акыбалы ушундай көрүп атасыздар. Театрда спектакль болобу деп сурабайт, театрда концерт качан болот деп сурайт. Ошол нерсени биз кичине бизде тескерисинче болуп калган. Албетте театрда жанагындай театрдын жаралуучу мынакей процессти көрбөстөн биз тескерисинче бир гана концерттерге умтулуп калганбыз да. Демек чынын ошону эстен сурап атат экен. Балким сиз тараптардан жарнама катуу кеткенде биз билмектирбиз дейт. Концерттер окшоп ылайып, ошол эле жанакы афишаларды, жарнамалык афишаларды илип дейт. Буга эмне дейсиз? Эми бул жерден мындай бир жакшы нерсе айткым келет да. Театрда өзү самый главный креативный продюсер, директор. Ал бүгүнкү күндө бизде Асан Мансуров деген киши. Эгерде ал киши менен көркөмдүк жетекчи экөө жакшы тандемде жумуш иштей турган болсо, сиз билип коюңуз, вот ошондо ана театрдын жашоо, театрдын спектакльдери алдыга жүрөт. Эмнеге дегенде, мен көркөмдүк жетекчи ретинде художественный руководитель катары спектакль продуктивный болуп туруш керек. Ал спектакльди бүгүнкү күндө продуктивный кылыш үчүн
директор, продюсер, директор болуш керек да. Арт директор деп коюшат. Бүгүнкү күндө анда системасы талаптары башкача да. Эгерде ошо Асан байке мисалы өзүнүн тарабынан жумушун иштеп отурса, мен өз тарабымдан жумушумду иштеп отурсам, анда ал киши рекламамды жасап берет. А рекламамды кайра жасаш үчүн менде спектакль жакшы болуш керек. А спектакль жакшы болбосо, реклама жок болсо, ортодо ким крайний, кто виноват болгондо, зритель виноват болуп калат да. Ошол үчүн мен ойлойм, мунун баары, конечно, режиссер, директор, эгерде экөө тандемде жумуш иштелсе, ошонун баардыгы алдыга болот. А бүгүнкү моментте биз Асанбек экөөбүз азыр жакшы тил табышып, жакшы иштеп атабыз. Действительно, ал киши да театр деп мисалы театрды алдыга чыгарыбыз келет. Ошол үчүн мен ойлойм, ушу министерство культурадан тараптан приказ чыгып отуруп, театрдын көркөмдүк жетекчиси болуп, бүгүнкү күндө да келе ошо южный столица, да, мисалы южный столица Ош шаарында театрларды кичине алдыга көтөрөлү. Мисалы Ош театры бар, Баткен театры бар, Жалал Абад театры, Алай театр. Ошол южный театрдын баардыгын бүгүнкү күндө мен планым ошо Асанбек экөөбүз Кудай кааласа международный стандартка чыгарышыбыз керек да. Ал международный стандартка чыгарыш үчүн бул жерде мен ал сөздөн коркпойм да, бул жерде максимум, минимум 1 жылдын ичинде оны жасаса болот. Только иш болуш керек. Иштеш керек кайрадан. Болуп. Жакшы. Мынакей айтып калдыңыз, негизинен мен көбүрөөк ушу эксперимент жасаганды жакшы көрөм депчи. Бирок эксперимент жасаганда мындай коркпойсузбу? Балким мындай болуп кетет, балким тигиндей болуп кетет деген ойлор пайда болбойбу? Жок, эксперименттен мен коркпойм. Мен азыркы учурда катты коркконум да, вот бүгүнкү күндө бул театрга зрителер көп келбей атат. Ошодон коркуп атам мен азырчы. Ал ошодон коркпош үчүн эмне кылыш керек бүгүнкү күндө? Мен да ошо мага да бул суроолорду берген да, сен Ошко барганда мисалы кай классикадан баштайсың деп мисалы ушундай. Мен айткам, азыр Ош театры классика эчтеке кереги жок. Азыр Ош театрына карапайым бүгүнкү күндө тилге театрдын тилин түшүнө турган, спектакльди көрө турган спектакльдерди коюш керек. Bir спектакль, iki спектакль. Андан кийин уже эксперимент жасайсыңар, башка нерсе жасайсыңар, креативный спектакльдерди коесуңар. Уже ал нерсесин жасап болот да. Бүгүнкү күндө в первую очередь бренд жасаш керек, театрдын бренди болуш керек бүгүнкү күндө. Ошонун баарын эме алгандан кийин гана жумуш алдыга жүрөт деп ойлойм. Жакшы. Кубанат байке, акыркы суроолордон болсун, өкүнүч. Өкүнүч сизде кайсы учурда пайда болот? Мисалы, сиз аябай өзүңүз айтып атасыз, мен иштеп даярдап бир элге мындай жагымдуу спектакль даярдадым деп атасыз. Андан кийин ошол спектакльге сиз оюңуздагыдай эл келбей калды. Жана ошондой эле ошондо сиз өкүнүч пайда болобу, же болбосо сиз талап кылган ролду актер жеткире албай калды. Кайсы учурда өкүнүч пайда болот сизде? Жок, бизде өкүнүч пайда болушу мүмкүн эмес. Биз аны жасабашыбыз керек. Biz antkeni spektaklde koyup turup zrитель келбей калса өкүнүп отурбашыбыз керек да, өкүнүч болбош керек. Биз 100% жумуш жасашыбыз керек. Эмне үчүн? Чтобы зритель 100% келет. Ага деген спектаклде койдум, эксперимент жасадым, анан кийин спектаклге зритель келбей койсо өкүнүч болуп отурган убакыт болбойт. Биз азыр айтып атпайм, Нарбек, бүгүнкү моментте, азыркы моментте биз деген промах жасабашыбыз керек. Biz эл менен чогуу болушубуз керек. Биз өзүбүзчө, биз театрыбыз, мисалы мен режиссермун, мен кыйын режиссер, мен тияктан окундум, бүттүм, бияктан окуп бүттүм. Ал простой зрительге ал керек жок алчы. Кызык эмес. Простой зрительге бүгүнкү моментте келип семьясы менен, бала чагасы менен, балдарды сказкага алып келсин, өздөрү келип туруп чоң спектакльдерди мисалы көрсүн. Вот ошондо нерсеге биз талап жасап, ошондой нерсе менен биз жумуш иштешибиз керек. Жакшы, чындыгында Кубанат байкеме айта кетейин, мынакей сиз жакшы бир маек берип атасыз. Өзгөчө сиздериңиз мындай ишенимдүү алып келет экен. Мен буюрса ишенем, чынында мынакей өзүңүз айта кеттиңиз. Эгер далык баштан иштесең, албетте жемишин көрөсүң. Мен да ойлойм, мынакей буюрса көз мезгили бүтүп атат. Андан соң эле албетте жаңы жыл келе атат. Балким сиз ошо жаңы жылга карата мен ишенем, сиз тараптан жаңы ойлор, жаңы идеялар ушу буюрса Ош улуттук драма театрын биз өзгөчө башка форматта көрүп калабыз деген тилектерди айта кетели. Сизге чоң рахмат, таң этилип келип өзгөчө мынакей маек бөлүшүп кеттиңиз. Жана ошондой эле буюрса сизден жаңы идеяларды, эң башкысы жаңы спектакльдерди, эң башкысы мен тилегим ошо билесизби, Ош улуттук драма театрынын ичине кирсең,
бут коюлганга жер болбой калсын. Аншлаг менен буюрса спектакльдер өтсүн. Сизге чоң рахмат. Демек достор, мынакей биз дагы биздин конок менен маек түрмөгү аркылуу соңуна өтүп баратат. Албетте биздин конокту дагы бир тааныштыра кетсек, ошол Улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси, режиссер Камат Касенов байкебиз болду. А биз болсо достор сапарыбызды алды карай улантабыз. Кызыктын баары алдыда.